жаштар, урматтуу бүгүнкү ушул өкмөт үйүнүн алдында топтолуп турган жаштар, мынакей сиздер лидерлерди шайлап, мага делегат кылып жөнөтүпсүздөр, кабыл алдык, сүйлөштүк, баардык талаптарын, өзлөрүнүн ой пикирлерин айтты. Баардыгы менин оюмдагы, булардын оюндагы баардыгыбыз бири-бирине төп келишти. Макулдаштык, макул болдук. Мына мен булардын баардык сунуштарын кабыл алдым. Мына ошон үчүн сиздерге Ала Тоо аянтында турган, өкмөт үйүндө турган жаштарга биз кайрылып кетели. Мына лидерлериңер менен биргеликте тарагыла, эртеңден баштап өкмөткө мындай мүмкүнчүлүк бергиле иштөөгө деп. Бүгүн кечке бир иш кыла албадык, ошон үчүн мына эртеңден баштап мындай иштеп, стабилдүүлүктү орнотуп, баардык мамлекеттик мыйзамдуу талаага кирип иштеп баштайлы деп ошондой деп чечтик. Анан координациялык кеңеш түзүп, ушундай аткан жанагы саясатчыларга, күчтөргө мен кайрылып кетем деп. Баарыбыз биригип келгенге, сүйлөшүүлөргө отурганга мен каршы эмесмин. Сунуштарын кабыл алам, ага даярмын. Анан жаштарга кайрылып кетем, айрыкча бүгүнкү. Ар кайсы саясий күчтөрдүн куралы болуп калбагыла. Eski саясатчылар келбесин деп атасыздар. Мен колдойм 100%. Eski саясатчылар болбойт. Ошон үчүн ошол eski саясатчылар келбесин деп атасыңар дагы, кайра ошо eski саясатчылардын куралы болуп атасыңар. Ошону туура түшүнгүлө. Ошон үчүн тарагыла, чыкпагыла, митингтерге бизге мүмкүнчүлүк бергиле иштөөгө. Ассаламу алейкум, жамаат. Мен бул жерге мен жаштардын атынан келип атам. Жаштар мени колдоп, баягы жаштардын талабын азыр бийлик башында турган агаларга толук жеткизсин деп мен келип атам. Бул жерде азыр жакшы жаштардын талаптарын коюу сүйлөшүүлөр болуп жүрдү. Бирок менин айтарым, мына Садыр байке менен сөздөр болду. Мен жаштардын талабын талашып дагы да сүйлөп келем. Жаштардын койгон талабы Садыр байкени да жагып, уккыла. Садыр байке каршылыгыңар барбы, каршылыгыңар жокпу? Азыркы учурда кырдаалда жаштар четсин деп мына уран көтөрүп келатабыз, жаштар биримдикте чогулталы биригибиз. Мен мисалы Садыр байкени алып башип калдым деген жерим жок. Садыр байке жаштарды келечекте жаштарды жумушка алып келем деп атат. Бул жерде алданып калдым деген сөздөр болушу мүмкүн. Эч калгандай алдануу болбойт. Мына канча күн тургандар турат. Жаштар мени көтөрүп атасыңарбы? Мен силерге до конца сүйлөп, до конца азыр кырдаалда Кыргызстанда болуп аткан чоң бузуучулук айланбай биригип экемдикти кармалалы. Менин максатым башынан баштап жаштардын башын бириктирип, Кыргызстанда тынччылык болсун, ар кандай чоң кырдаалдарга жаман мамлекетибиз урулмасын деген ой максатта болуп атат. Андыктан бир туугандар, бул жерде Садыр байкеңер мына жаштарга кошулам деп атат. Мына эртеңги бүрсүгүнө жаштар алдында сүйлөйм. Болгон программаны айтып берем деп. Мен силердин атыңардан жеткирсем, өзү дагы байкеге сүйлөдүм, мен жанында агалар сүйлөшүп болду. Бирок жаштар эч качан артка айтпайлы, биримдикте бололу, жаман жолго барбайлы. Урматтуу кыргыз элим, биз дагы элдин жана жаштардын күнүн угузуп коелу деп Садыр Нуркожоевичке келип, өзүбүз силердин талабыңарды айттык, өзүбүздүн талапты айттык. Садыр Нуркожоевичке биз шарт түзүп берип, буну иштетип, чогуу жардам берелик деп да чечтик. Биз дагы ынандык, биздин сөзгө көндү. Кудай буйрса, мына алдыда жакшы сөздөр менен келишим болду. Ошого мен тынччылык, баардыгыбыз биримдикте Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн ынтымакта калып кетет эле баарыбызга. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бир кайрылып кете турган нерсе, мен баарыңыздарга мына өзүңүздөр көрүңүздөр, урматтуу жаштар келсин, кыймылынын мүчөлөрү. Силердин талабыңарды аткардык, мына баарыбыз. Өкүл шайладыңар эле. Силердин максатыңарды жеткирдик бүгүнкү күнү. Легитимдүү премьер-министрге. Эң негизгиси, мен азыр кайрылып кетем. Башка саясий партиянын лидерлерине тетиякта отуруп алгандарга келгиле, конструктивдүү площадка түзүлдү. Жаштарды алып келелик, тазаларды алып келелик. Ошон үчүн люстрация мыйзамын да койдук бүгүнкү күнү. Жаштардын башын кошуу, саясий күчтөрдү бириктирүү деген максаттардын баарын койдук. Азыркы премьер-министр Садыр Нуркожоевич баарын түшүндү. Биз менен талабыңарды аткарам деди, колдоп берем деди. Ошон үчүн
белгилейми, кызуу канды калтырбай, мындан аркы койгон өзүбүздүн мындайча айтканда пландарыбызды аткара берели. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүнкү күндө мына жети жактардагы балдарга кайрылып кетебиз. Жаштар бир болуп туруп биздин кишилерге, башка бир адамдарга, эски адамдардын аркасында бекинип келбеңиздер. Садыр Нуркожоевич бул жерде туруп өзү да сөз берди. Баламды жоготтум, атамды жоготтум, апамды. Мен деди жогото турган эчтекем жок деди. Бир гана жаштарды атат. Жаштар колдойлу, бирге болойлу десет. Бул жерде издеген азыр эч кимдин талабын талашып же колдоп келген жокпуз. Бул жерде азыр жаштардын сөзүн, өтүнүчүн, ошолордун талабын бул жака жеткиздик. Садыр байке укту, ошо биз жеткизген талаптардын баардыгын туура деп көрдү. Жана биз Садыр байкенин дагы программалары менен астындагы келечекке койгон пландары менен биз дагы тааныштык. Биз дагы туура деп көрдүк. Болгон ошону жеткиздик. Садыр байке туура көрдү. Кандай болбосун, кандай мындан кийин шарт кадамдар болбосун. Мен ойлойм, бизден адыктуу башкы болгон жаштарды алдап кетпейт. Жаштар ардайым эл менен. Жаштардын келечеги Кыргызстандын келечеги жаштар. Андыктан барлыгына рахмат бир туугандар. Алга Кыргызстан. Азыр баарыбыз ушу жаштар Садыр Нуркожоевичти колдоп, ушул жерде азыр айтылган сөздөрдүн баары уктуңуздар, ушуну азыр таркап, андан көрө наоборот жардам берип, ынтымакка чакырып, бири-бирибизди таркап кетсек жакшы болот. Биз тургандар биз Садыр Нуркожоевичтен бийлик сурап келген жокпуз, саясий ачкаларды берген жокпуз. Болгону мен айттым, жаштар, таза жаштар кетсин, кыймылын деп биз өзүбүз жеткирип коебуз дедик. Максат ошол. Кызыкчылык эмес, жаштардын кызыкчылыгы мен айтып коем. Анан дагы бир айтып кетейин, тактап коеюн. Өкмөт иштебей атат, анан Садыр Жапаров иштебей, башка жакта жүрөт экен деген сөздөр дагы болуп атат, ошондой ушак сөздөрдү. Тиякта өзүңүздөр акыбалдарды көрүп атасыздар. Ызы чуу болгондуктан, баягы тоскоол болуп аткандыктан башка жерде отуруп алып иштеп атабыз. Бүт баардык система иштеп атат, мамлекеттик система. Иш жүрүп атат. Кудай буюрса азыр митингчилер тарап мага мүмкүнчүлүк түзүп берсе, мен өкмөт үйүндө отуруп алып туруп ишти кылам. Баардык аппарат менен, официалдуу түрдө. Рахмат.